Рахмат, Марат Молданович. Урматтуу Алтынбек Мусажанович, кеңири маалымат бердиңиз сиз. Менде бул жерде бир-эки суроо. Ушул Баалуу металлдар департаментинин башчысы Алмаз Асанакунович, сизге да суроо. Сиздер берген маалымат боюнча азыр 2024 жылы 2023 жылга караганда бир топ азайыптыр да, сиздердин көрсөткүчүңүздөр. Ошого эмне себеп болду? Тактап айтканда 89%га чейин 113 миллион сом аз көргөзүлүп атат да. Ошого себеп эмне? Кирген боюнча маселе болуп атат да, импорт боюнча. Бул анализ боюнча карасак, сиз айткандай туура 2 эсе азайып кеткен. Алтын киргени аз болгон. Бул менин оюмча бул рыноктун өзүнүн эмеси го дейм. Суроо талабына жараша. Кандай дедиңиз сиз? Жергиликтүү биздин покупательский способностьтун эмеси болуш керек. Бул жерде сиз азыр импортты айтып атасыз, мен өндүрүштү айтып атам сизге. Местный биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн. Ачыгын айтканда Турция менен конкурировать этиш өтө кыйын болуп атат да. Зергер буюмдары Турцияныкы билесиздер да, алардыкы аябай дизайны кооз болуп, андан кийин салмак жагынан дагы кичинекей салмакты аябай жакшы үйлөтүп, красивый жасап атышат да. Биздикилердики болсо кичине мындай дизайн жагынан арттараак калып, анан салмагы да оор болуп, өздүк наркынын баягы кымбатыраак болгондугунан ушундай жылдан жылга азаюу болуп атат көрүнөт. Рахмат, бүгүнкү күндө канча зергер бар бизде ата мекендик? Азыркы убакытта бизде 73 зергер катталган. Анын ичинен ар дайым өзүнүн зер буюмдарын жасап келип, департаменттен пробаны коюп кетип аткандар бул 33 даанасы азыр иштеп атат. Ошол сиз айтып аткан 73 зергер, мына Кыргызстандан өндүрүлүп аткан алтындын канча пайызын алып алар иштетишет? Пайызын айтканда дагы өтө эле мындайча айтканда бардыгыбыз билебиз, жылына бизде Кыргызстанда бир 20 тоннага жакын алтын өндүрүлсө, анын пайызын айтсак деле мындай көрүнбөгөн эле пайыз да. Бир 4% болушу мүмкүн. Негизи биздин зергерлер бизде мына мамлекетибиздин өзүбүздө ошондой окуу жайлар барбы, же болбосо сырттан окуп келишеби? Кантип лицензия алышат? Булар кандай кылып өздөштүрүшөт? Кандай окушат? Силер менен мындай тыкыр байланышып турабы булар? Же болбосо булар кандайдыр бир өзүнүн сертификаттарынын негизинде катталабы? Рахмат. Бул негизи бизде Кыргызстанда 4-чү лицей, профлицейде зергерлер өзүнүн адистерин даярдашат, жана ошондой эле Академия художеств да бар. Бүгүнкү күнү Министерство экономика жана коммерция жактан зергерлер тармагын өнүктүрүү боюнча 2025 жылы жана 28 жылга карата иш планы иштелип чыккан. Ал долбоор бардык министерстволор менен согласованиядан өткөн. Буюрса ошол иш пландар ишке ашырылса, көп жетишкендиктерге жетишебиз зергерчилик тармакта. Ал иш план менен бардык эле министерстволордон согласованиядан өткөн. Азыр Минюста. А жерде жакшы зергерлерди колдоочу иш-чаралар көрүлгөн. Мисалы, кредитование боюнча жана оборудованияларын алуу боюнча, жеңилдетилген кредиттер боюнча, коммерческий банктар менен алтындын өзүнүн кредит катары бергөнгө дагы ошол жактарында карап көрүү боюнча, индустриялык парк түзүү боюнча жана эл аралык деңгээлдеги выставкаларды өткөрүү боюнча дагы иш-чаралары каралган. Буюрса ошо иш-чаралар ишке ашса, көп жакшы жетишкендиктер болот. Жана сырье боюнча биз айтып кеттик. Ушу баалуу металлдар өзүнүн приоритетный право покупкасы менен сатып алып, сырьену өз баа менен сатканга биздин укугубуз да бар, биздин ал керек болсо милдетибиз. Ошону быйыл аткарабыз буюрса. Жакшы ой тилектериңиз бар экен, ошол качан ашып калат ишке сиздин оюңузча? Канча убакыт керектелет?
Дорожный карта боюнча биз өзүбүздүн министр менен согласовать эткенбиз. Буюрса 25-жылы июнь айлары менен биз жанагы приоритеттүү право покупкини ишке ашырабыз. Ал эми жанагы иш планы айтылып аткан. Ал иш план 25-28 жылга чейин каралган да. Буюрса иш алдыга жылат бул тармакта. Жакшы экен, себеби ушуга көбүрөөк көңүл бурушуңуз керек да. Сиз ушул тармакты жетектеп аткандан кийин сиз кызыктар болушуңуз керек. Биз биринчи кезекте канткенде биздин өзүбүздүн зергерлерибизди баалай алабыз. Кантип окутуп тарбиялайбыз. Биринчи кезекте өзүбүздүн зергерлер может сыртка кандайдыр бир проекттер менен бир окутуп келип, кандайдыр бир квалификациясын жогорулатып, күчтүү зергерлер болсо анан требовать этсек болот да. Кайсы бир деңгээлде кадрды даярдап алып, баардык шартты түзүп берип, азыр сиз айтып аткан. Ал кредит беребизби, же башка шарт түзүп беребиз, бул экинчи маселе. Биринчи маселе ошол бул эми кол өнөрчүлүк, кол менен жасаган ошол жердеги адистерди тарбиялоо. Эң негизги багытчы. Канткенде биз ошол сырттагы ошол Индия менен, Турция менен, Россия менен баягы тең ата биздин зергерлерибиз тайлаша турган болуш керек да. Булар жасаган продукциялар алардан үстөмдүк болуп турганда ошондо гана анан натыйжа болот деп ойлойм. Себеби бизде алтын өзүбүздүн колубузда турат. Бул сизге сунуш катары дагы, мисалы бизге келип аткан азыр товарлар ошол эле Турциядан, Индиядан, Россиядан келип аткан товарлар ошол биздин өзүбүздүн алтын болушу мүмкүн. Бизден мисалы сырьё катары сатып алып туруп, ал жактан жасап, кайра бизге 2 эсе 3 эсе кымбат баада бизге сатып атат. Ошону биздин өзүбүздүн зергерлер колдонсо, ошону өзүбүз иштеп чыгара турган болсок, канчалаган жумуш орун түзүлөт, канчалаган бюджетке налог түшөт. Ошол пайда эмеспи? Ошондуктан мен сунуш катары кандайдыр бир мыйзамдар тоскоол болуп аткан болсо, келиңиз, биз комитет менен биргеликте, жалпы коллегалар менен биргеликте жардам берели. Кандайдыр бир жоболоруна биргеликте иш алып баралы. Шарт түзүп берели, анан требовать этели. Рахмат. Рахмат.